эмгек сиңирген врач Иса Ахунбаевдин өмүр баяны менен таанышабыз. Иса Коноевич Ахунбаев 1908-жылы 25 сентябрда Ысык Көл областынын Тору Айгыр айылында көп балалуу дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. 1930-жылы медициналык техникумду бүтүргөндөн кийин Ташкенттеги Орто Азия университетинин медициналык факультетине тапшырган. 1936-жылы Иса Коноевич Кыргызстанга кайтып келип, Фрунзе шаарындагы хирургиялык бөлүмдө дарыгер катары өзүнүн алгачкы хирургиялык ишмердүүлүгүн баштаган. Бир эле учурда 1935-1939 жылдары Кыргыз СССРнин саламаттыкты сактоо комиссары кызматын аркалаган. 1941-жылы сентябрда Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун жалпы хирургия кафедрасына ассистент болуп кабыл алынат. 1946-жылы кандидаттык диссертациясын жактагандан кийин жалпы хирургия кафедрасынын доценти, андан кийин кафедра башчысы болуп дайындалат. Ал кафедра башчысы болуп өмүрүнүн аягына чейин иштеген. 1948-жылы медициналык институтунун ректору болуп дайындалат. 1952-жылы СССР Илимдер академиясынын Кыргызстандагы филиалынын президиумунун төрагасы болуп дайындалат. 1959-жылы Орто Азияда Иса Ахунбаев алгачкы жолу жүрөккө операция жасап, тарыхка аты калды. Талыкпаган эмгегинин аркасында миңдеген адамдардын өмүрүн сактап, алкышын алган. 1975-жылы бул дүйнө менен кош айтышты. Демек, Иса Ахунбаевдин өмүрү өтсө дагы, анын жасаган эмгеги бааланып, 2001-жылы көрүнүктүү илимий жетишкендиктери үчүн алтын медаль тапшырылган. Ал эми 2008-жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына ысмы ыйгарылган. Анда сырткары Бишкек шаарынын чоң көчөлөрүнүн бирине Иса Ахунбаевдин аты берилген. Анда эмесе Иса Ахунбаевдин өмүр баяны, эмгек жолу түшүнүктүү болсо, төмөндөгү тесттеги суроолорго жооп берели. Иса Ахунбаев качан, кайда төрөлгөн? Туура жооп 1908-жылы Ысык Көл областынын Тору Айгыр айылында төрөлгөн. Иса Ахунбаев кайсы жогорку окуу жайынан билим алган? Демек, техникумду аяктагандан кийин жогорку окуу жайынан билим алган экен. Орто Азия университетинин медициналык факультетинде. Орто Азия өлкөлөрүндө биринчи болуп канчанчы жылы жүрөккө операция жасаган? 1959-жылы. Ал бүт өмүрүн эмнеге арнаган? Оору менен күрөшүүгө. Эмне үчүн мамлекеттик сыйлыктар берилген? Талыкпаган эмгеги үчүн. Иса Ахунбаев ким? Хирург, эмгек сиңирген врач. Иса Ахунбаевдин ысмы кайсы жерлерге ыйгарылган? Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына Бишкек шаарындагы көчөгө.